25 март саат 14:00 карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу жуккан дагы 2 эркек киши катталды. Алардын бири 60 жашта, ал Испаниядан учуп келген аялды аэропорттон тосуп алган. Контактта болгон адам Испания өлкөсүнө кайра учуп кеткен. Ал боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна маалымат берилгенин Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова онлайн брифингде билдирди. COVID-19 вирусу жаңы аныкталган экинчи жаран 35-те. Ал Дубай шаарынан 20-мартта учуп келген. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча коронавирустун жаңы түрүнө чалдыккандардын жалпы саны 44 болду. Алардын ичинен Ош областында 20, Жалал Абад областында 19, Бишкек шаарында 3, Чүй областында 1, Баткен областында 1 киши бар. Кыргызстанда COVID-19 вирусу жуккан алгачкы 2 факты катталганы 21 мартта кабарланган. 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад областынын Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Бул аймактарда кечки саат 8ден таңкы саат 7ге чейин коменданттык саат күчүндө болот. Адамдардын жана автотранспорттун кыймылы толук токтошу керек. Коронавирус жуккан балдардын абалы канааттандырарлык, реанимациядагы бейтаптыкы оор. Кыргызстанда коронавирус жуккан балдардын баарынын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу 25 мартта Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында бул илдетке чалдыккан балдардын бирөө 1ге толо элек, экинчиси 6 жашта. Дагы бирөө 14тө. Ал эми Жалал Абадтын ооруканасында жаткан 71 жаштагы бейтаптын абалы туруктуу оор. 25 март саат 14:00 карата Кыргызстанда коронавирус инфекциясы жуккан 2 жаңы учур катталды. Жалал Абадка ыктыярдуу дарыгерлердин тобу учуп кетти. Бишкектен Жалал Абадка атайын бригада учуп кетти. Топ ыктыярдуу дарыгерлердин, эпидемиологдордон турат. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова маалымат жыйында билдирди. Дарыгерлердин Жалал Абад областында коронавирусту жуктуруп алгандарды дарылап, бир нече күндөн бери тынымсыз иштеп жаткан ак халатчандарды убактылуу алмаштыруу максатын көздөгөнү айтылды. Жалал Абадда вируска кабылгандарды карап жаткан медициналык кызматкерлерди алмаштырганга жана жардам бергенге Бишкектен реаниматолог, инфекционисттерден турган алгачкы бригада чыгып кетти. Бул дарыгерлер убагында эс алып, натыйжалуу иштеши үчүн уюштурулган аракет болуп эсептелет. Баары коргоочу костюм жана башка керектүү каражаттар менен камсыздалган, деди Акматова. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Ош областында 20, Жалал Абад областында 19, Бишкек шаарында 3, Чүй областында 1 жана Баткен областында 1 адам коронавируска чалдыгып, жалпы жонунан 44 киши ооруканада жатат. Кыргыз-казак чек арасынан жүк алып өтүү маселеси талкууланды. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазыев Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадан жүк алып өтүү маселесин талкуулашты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, коронавирустун жайылышына каршы күрөшүүдө өз ара кызматташуунун негизги багыттары талкууланды. Өзгөчө абал шартында кыргыз-казак мамлекеттик чек арасы аркылуу жүк ташууну камсыз кылуу маселеси талкууланып, өлкөлөр ортосунда товарды эркин ташуу үчүн шарт түзүүнүн маанилүүлүгү дагы бир жолу белгиленди, деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. 25 мартка карата коронавируска чалдыккан кыргызстандыктардын саны 44кө, казак жарандары 79га жетти. Буга чейин Чүй областындагы Ак Телек жана Таластагы Чоң Капка бекеттеринде казак тараптан азык-түлүк жана жабдык жүктөлгөн жүздөгөн оор жүк ташуучу машинелер чек арадан өтө албай турганы кабарланган. Жеке демилгечилер Ош областындагы дарыгерлер үчүн 10 тонна хлорамин, 280 дана коргонуучу костюм, 5000 дана беткап алып келип беришти. Бул туурасында республикалык штаб билдирди. Маалыматка ылайык, дарыгерлердин райондордон кирип чыгуусу үчүн жетекчиликтен сунуштамасы менен пропусктар берилген. Ар бир аймактык оорукана жана Ош облустук ооруканада дарыгерлер, медкызматкерлер үчүн атайын автоунаалар уюштурулууда. Эскерте кетсек, Ош областынын Ноокат жана Кара Суу райондорунда 19, Ош шаарында 1 адам COVID-19 инфекциясына кабылган.
Кыргызстанда доллардын расмий курсу бир күндө 1 сомдон ашык жогорулады. Улуттук банктын сайтында 1 доллар 78 сом 88 тыйын болуп турат. 24 мартта 77 сом 60 тыйын болчу. Коммерциялык банктар жана акча алмаштыруучу жайлар долларды 79-80 сомдон сатып алып сатууда. Кыргызстанда 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттаган. 20 мартта 85 сомго жеткен. Жыл башынан бери Улуттук банк жалпысынан 160 миллион 600 миң долларга 7 жолу интервенция жасады. 20 мартта премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазыев өлкө экономикасындагы абалды оор деп баалап, быйыл казынага 450 миллион доллар түшпөй калышы мүмкүн экенин айткан. Маршруттук баракчаны саат канчадан баштап жанында алып жүрүү керек? Түшүндүрмө. Маршруттук баракча күндүз саат 7ден 20:00 чейин азык-түлүк дүкөнүнө, дарыканага, медициналык мекемелерге барууга чыккандардын жанында сөзсүз болушу керек. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Эске салсак, Бишкек шаарына 25 марттан тарта өзгөчө абал режими киргизилди. Биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов өзгөчө абал учурунда күндүз 3 себеп менен гана көчөгө чыгууга болоорун айткан. Маршруттук баракчада төмөнкү маалыматтар болушу керек. Анын баарын жаран өз колу менен кагазга ручка же карандаш менен толтурат. Аты жөнү, телефон номери, үйдөн чыккан себеби, чыккан убактысы, кайткан убактысы, жашаган жери, бара турган жери. Банктарга өтө зарыл болгон учурларда гана кайрылууга болот. Алгач алардын өзгөчө абал учурундагы иштөө графигин тактап алганыңыз оң деп айтылат маалыматта. Азык-түлүк дүкөнүнө же дарыканага бара турчу адамдын жанында маршруттук баракчадан тышкары өздүгүн тастыктаган документи болушу керек. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер үчүн комендант тарабынан уруксат кагазы жасалып берилет. Кечки саат 20:00дөн таңкы саат 7ге чейин бардык кыймылга чектөө киргизилген. Буга чейин өкмөт маршруттук баракча деген эмне жана аны кантип толтуруу керек экендигин түшүндүрүп берген. COVID-19 Индияда үйдөн чыгууга тыюу салынды. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди шаршемби күнү кечинде жалпы өлкөгө карантин киргизилгенин жарыялап, 25 марттан тартып жарандарга үйлөрүнөн чыгууга тыюу салды. Коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында кабыл алынган чаралар 21 күнгө созулаары маалым болду. Эгер биз алдыдагы 21 күндө жеңе албасак, анда биз 21 жыл артка кайтып калышыбыз мүмкүн деп айтты Моди телеканалдагы кайрылуусунда. 1,5 миллиард эли бар Индияда COVID-19 вирусу 560тан ашуун кишиде аныкталган. 10 киши бул илдеттен көз жумган. Джон Хопкинс атындагы университеттин маалыматына ылайык 25 мартка карата дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 423 миң кишиден ашты. Ал эми ажал тапкандардын саны 19 миң адамдан көп. Пекинде улуу Кытай сепилинин бир бөлүгү ачылып, шаардык зоопарк иштей баштады. Пекиндин бийлиги Кытайда эпидемиологиялык абалдын жакшырышы менен буга чейин коронавирустан улам жабылып калган туристтик объектилерди акырындап ача баштады. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Маалыматка караганда, туристтик объектилердин ичинен дүйшөмбү күндөн тарта улуу Кытай сепилинин бир бөлүгүнө кирүүгө уруксат берилди. Ошондой эле шаардык зоопарктын иши жанданды. 24 марттан тарта күн сайын эртең мененки саат 9дан 16:00 чейин шаардын бийлиги улуу Кытай сепилинин Бадалин аттуу бөлүгүнө кирүүгө уруксат берди. Калган бөлүгү музейи, аркан жолу азырынча жабык. Эл жык-жыйма болуп кетпеш үчүн аталган жайга күнүнө 19 миңден ашык адам кое берилбейт. Билеттерди онлайн түрүндө сатып алуу керек деп айтылат маалыматта. Шаардык зоопаркта да иш жанданып, кала тургундарына ачык асман алдындагы павильондорго барууга уруксат берилди. Имараттын ичиндеги павильондор азырынча жабык. Бул жакка да билетти бир күн мурда онлайн түрүндө сатып алуу керек. Күн сайын келген кишилердин саны 30%га чукулдаса кирүү жабылат. Эске салсак, коронавирустан улам Пекинде бардык туристтик объектилер, музейлер жабык болчу. Коронавирус узаган жылдын декабрь айынын этегинде Кытайдын Хубэй провинциясындагы Ухан шаарында тараган. Андан бери 200гө чукул мамлекетке жайылып, 100 миңдеген кишиге жугуп, миңдеген киши көз жумду. Ошондой эле айыккандар да арбын. Азыркы учурда Кытайда коронавирустун жаңы түрүн жуктуруп алгандардын дээрлик 90% айыкты. Акыркы маалыматтар боюнча ооруканада 5000 эле адам калган.
Учурда обсервацияга жаткырылган жарандардын жарымынан көбү мөөнөтүнөн мурда үй карантинине чыгарылды. Бул туурасында Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында 14 күндүк карантинге 2014 адам жаткырылган. Карантинде үй шартында өткөрүүгө жиберилгенден кийин обсервацияда 585 адам калды. Обсервациядагылардын лабораториялык анализинде вирус жукканы тастыкталбагандыктан үйүнө жиберилди. Аларга кайрылып кетерим, сөзсүз түрдө үйдөгү карантиндин эрежелерин жана үздүк гигиенаны сактаңыздар. Үйгө конок чакырбаңыздар. Медиктер сунуштаган эрежелерди кынтыксыз аткарыңыздар. Эгер жөтөлүп, дене табы көтөрүлүп, өзүн начар сезсе, 118 жана 112 телефонунан чалып же үй бүлөлүк медицина борборуна дароо кабарлашы керек, деди Акматова. Обсервациянын мөөнөтү 14 күн болчу. Ал жайга COVID-19 инфекциясы көп жайылган өлкөлөрдөн келген жарандар жаткырылат. Кыргыз-түрк ооруканасы коронавируска каршы күрөшүү үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигине берилди. Бишкек шаарында курулган Кыргыз-түрк ооруканасы Саламаттыкты сактоо министрлигине берилди. Бул тууралуу Туркиянын Кыргыз мамлекетиндеги элчилигинен билдиришти. Глобалдык масштабта коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан учурда бири-бирибизге колдоо көрсөтүү эң негизги маселе болуп саналат. Бишкек шаарында курулган Кыргыз-түрк достук ооруканасын Саламаттык сактоо министрлигине аталган илдетке каршы күрөшүүгө байланыштуу колдонуу үчүн берилди деп айтылат маалыматта. Кече 24 мартта Жогорку Кеңеш депутаттары бул оорукананы колдонууга берүү боюнча айтышкан. Бул оорукана курулушу 2016-жылы аяктаган. Башкаруу боюнча эки тараптуу келишим ратификация болбогондон ачылган эмес.